Убадаларың элдин эсинде. Атамбаев Жапаровго жооп берди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев президент Садыр Жапаровдун соңку билдирүүлөрүнө карата кайра жооп жазды. Анда Атамбаев бийликке бир нече дооматтарды коюп, Садыр Жапаровдун айткандарын четке каккан. Элдин эсинде сен берген убадалардын баары бар. Сөз эркиндигин убада кылдың. Эми соц тармакка жазган бир пост үчүн камалып жатышат. Накта демократия курам дедиң. Көз карандысыз партиялардын баары дээрлик жок кылынды. Саясатчылардын көбү камалып чыкты. Же дагы эле темир тордун артында отурат. Бир ооз каршы сөз айткан жөнөкөй адамдарды да кенебей каматып жатасың. Дагы кайсы убадаң бар эле? Калыш шайлоо дедиң. Шайлоого сага каршы сүйлөгөндөр катышпай калды. Мамлекеттик карызды толук жоёбуз дедиң. Тескерисинче, карыз бир нече эсеге өсүп кетти. Балдарың, жакын туугандарың банктарды ачып, элдин көз алдында заматта байып жатышат деген Атамбаев. Булак Арча медиа. Бишкекте милиционерге кол салган адам кармалды. Бишкекте 33 жаштагы жаран патрул посту кызматтын милиция кызматкерин сөз менен коркутуп, анын ишине тоскоолдук жасап сабаган. Бул тууралуу Октябрь райондо Ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Окуя 16 ноябрда саат 23:35 чамасында номер 8 кичи райондо болгон. Кыргыз Республикасы УКМКнын мамлекет өкүлүнө же коомдук тартипти көзөмөлдөгөн башка адамга каршылык көрсөтүү менен хулигандык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 33 жаштагы жаран кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Булак репортер Кейжи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ысык көлдө бир киши уртукмоктон каза болду. Кармалган 4 шектүүнүн 2 милиция кызматкери. Карабой айылындагы эс алуу жайында 15 ноябрда жаран токмоктолгон. Кийин ал алган жаракатынан ооруканада көз жумган. Кылмышка шектелип 20 жаштагы 1 жана 28 жаштагы 3 киши кармалган. Экөө Ысык көл РЭИПтин кызматкерлери экени айтылды. Адамдын канча өмүрү менен ойноп атасыз, байкеси? Айтсаңыз? Жолдочу. Жок, канча өмүр менен ойноп атасыз? Телефонуңар бар экен болду. Айдоочу унаасына чыгып лед фарасын талкалады. Кыргызстан 14 ноябрда Ички иштер министрлигинин ЖККБнын инспекторлору мыйзамсыз кайра жабдылган унааларды аныктоо боюнча рейд жүргүзүштү. Профилактикалык иш-чаранын жүрүшүндө Бишкек шаарында чатырына лед фаралар орнотулган спринтер үлгүсүндөгү кичи автобус аныкталган. Мындан улам унаны айып короого коюу чечими кабыл алынган. Текшерүү маалында унаа айдоочусу менен инспектор Аваз Шукурбековдун ортосунда кайым айтышуу чыгып, айдоочу милициянын аракеттерин туура эмес деп эсептеген. Акырында айдоочу унаага чыгып, орнотулган лед фараларды өзү эле сындырып салды. Анын үстүнөн ички иштер чөйрөсүндөгү тиешелүү макулдашуусу жок кайра жабдылган транспорт каражатын башкаруу боюнча протокол түзүлүп, унаа айып короого токтотулду. Булак Турмуш Кейжи. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин.
Balanın bir jeri orusa enенин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги единица салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Адамдын канча өмүрү менен ойноп атасыз, байкеси? Айтсаңыз? Жолдочу. Жок, канча өмүрү менен ойноп атасыз? Телефонуңар бар экен, болду эми шартыңызды айтсам. Мен аккуратно сүйлөдүм биринчи. Бул айтты. Жок, бул айтты. Байке барып жөнүндө сүйлөшөт экенбиз ошондо. Штрафтарга кирет экенбиз, кайра төлөп барып чыгат деп. Аманатка эч качан кыянаттык кылбаш керек, таксир. Не аманат? Алда көздөрдү жеп атасыз, алдан менчи, канча Айланай, водитель. мен Кыргызстанда иштетпейм. Бул деген укук бузуу болуп эсептелинет. Эртең кылмышка тартылып каласыз. Мен Кыргызстанда кылмышка тартылып каласыз. Дагы бир жолу айтып Аз айтып атам мен. Мында уксаңар биринчи бири-бирибизди ичине укпайлыбы? Биз Казакстанда эмне коюп атабыз? Казакстанда биздечи Альфа деген байлар бар. Бул Казакстан эл эмес ошондо, Аякта да запрет го бул нерсе. Укпайсың, 8 жылдан бери мен мактап атам, мага казактар Россияда үнчүгөн. Ошондо битим ордон менен келдик. 194-беренеде жазылып Ой, турат. билем, окугам, түшүнөм баарын. Ооба, мен айтып атам. Аерде эме деп турат, использование эмес, установка деп турат. Күндө караңгы жерден монун артына түшүп калсаңар поездди келтирет да. Казакстан, Альфард, жотам дейсиң го мынека. Адамдын канча өмүрү менен ойноп атасыз, байкеси? Айтсаңыз? Жолдочу. Жок, канча өмүрү менен ойноп атасыз? Жолдоч. Жок, канча өмүрү менен ойноп атасыз? Айтсаңыз? Канча өмүрү менен ойноп атасыз? Өзүңүз таксир адам экенсиз. Аманатка эч качан кыянаттык кылбаңыз. Канча адам ушудан каза болуп калып атат алда фараларда. Мен Кыргызстанда жүрбөйм, түшүнүп атасың? Сиз Кыргызстанда Мен Кыргызстанда айдабайм муну. Казакстан, Россия болду. Сиз не учуп өтөсүзбү Кыргызстандан? мен Келип атпайсызбы? Кирип атпайсызбы? Кыргызстанга келем. Нону караңызчы, алдан көзү сиз кетип баратканда сүйүктетсе жакшыбы жолдо? Жебегенде чалда үстүлөрүңүз жебегенде. Моол айтып атам. Бул да жей. Үстү да жей. Үйүттү сен көзүңөр Үстү да жей. Үстү да жей. Серткин жедиби? Жок, үстү да жей. Айтып түшүндүрүп атпайм, аке. Казакстанда жолдо пустыняда жүрөсүң бул жердечи. Мейли пустыня. Кыргызстанга келет, 2 күн турат, кетет. Бул Кыргызстан ишине күйгүзгөн жокпуз, ойногон жокпуз. Унгаста кылган жокпуз. Тура, болду. Сиз уксаңыз, биздики патрулька деп коет. Силер бизге эчтеке эме кылбайсыңар. Карапай мелчи.